Бизге келип консультация алып кетсеңиздер болот. Негизи Бекерлөө консультация бекер. Курс баштаганда биринчи жумадагы бекер. Келип окуп көрөсүздөр. Эгер сиздики эмес боло турган болсо, анда карап көрөсүздөр. А бир жуманын ичинде программирование меники экен деп туруп, дальше окуп кеткенге дагы бир жумадан кийин акчаны берет, короче. Бир жумадан кийин акчаны төлөп ноутбук менен келиш керекпи? Ага чейин ноутбук менен келип туруп, сабактарыбызга катышып, үй тапшырма ар кандай болот экен, программа кандай экен деп туруп көрүп алып туруп, андан кийин дальше. Ассаламу алейкум. Урматтуу Москвада эмгектенип жаткан бир туугандар, амансыздарбы? Интернет алам болуп, айтишниктер көбөйүп кетти. Үйдө отуруп, телефон чукулап, компьютер чукулап туруп, акча тапкандар эки адамдын бири, чындыгындачы. Ошого англис тилин үйрөткөнгө бул жерде чакан курс бар экен, Метро Кажиковскадабыз биз. Программистикке кызыккан биздин инилер, бир туугандар болгон болсо, кайрылсаңыздар болот. Баасы жөнөкөй. Мисалы, орустардын курстарында bir жумасына 2 күн, 3 күн эле окутуп, бир чогчойгон акчалар төлөп жүргөн биздин бир туугандар бар экен. Мына өзүнүн бир туугандар жумасына 5-6 күн окутуп, акчаңыздарды эле азыраак бересиздер. Азыр бир толук маалымат берейин. Андыктан кызыккандар ушул видеону көрүп туруңуздар. Башка бир туугандар кызыккан болсо, алардан жөнөтүп коюңуздар. Кош келдиңиздер. Маалымат берели. Ооба, айтып. Биздин курс бул Pixsoft Москва курсу. Москвадагы жалгыз кыргызча, орусча өтүлө турган программалоо курстары. Андан тышкары англис тил дагы курстар бар. Буюрса ачылып старт алат. Негизи бизде 9 айда бир программист кесибин толугу менен өздөштүрүп окуп алганга мүмкүнчүлүк бар. Курсубуз кыргыз тилинде болот жана орус тилинде болот. Англис тил боюнчачы онлайн болот болбу же келип англис тил офлайн? Англис тил курстары бизде жакында старт алат. Толук маалыматка сиздер Инстаграмга келип кайрылып кетсеңиздер болот. Кыскача маалыматта күнүнө, жумасына 3 сабак болот. Саат 5-тен 7-ге чейин. Англис тили 3 айлык курс болот. 3 ай болот. Айына канчадан болот? Айына 5000 рубльдан болот. Айына 5000. Онлайн, офлайн да катышса болот. 5-тен 7-ге чейин болот. Саат кечки 5-тен 7-ге чейин. Суббота күнү эле выходной ошондо? Ооба. Базар күнү выходной. Ооба. Базар күнү выходной. Программист боюнчачы саат канчадан канчача кайрылса болот? Программалоо курстары негизи өзү биздин курсубузда негизгилер. Бул биринчиден бизде фронтенд менен бэкенд деген 2 направление бар. Бэкенд деген бул сайттын бизге көрүнбөгөн тарабы, сервер тарапта база данных деген бардыгын уюштуруп, бардыгын данныйларды сактаган тарабы. Беркинсе фронтенд деген ал биздин сайттан тышкы тарапта көрүп жаткан азыр видеодон же болбосо баскычтарды, сүрөттөрдү экранга чыгаргандарды окутуп жазат үйрөтөбүз. Курс негизи 9 ай болот. Кечки саат 7-тен 9-га чейин. Күнүгө. Понедельниктен субботага чейин. Воскресенье күнү бизде выходной, окуу жок, бирок кампус ачык болот. Саат ушул биздин бөлмөлөр менен келип туруп, эртең саат 12-тен баштап туруп, кечки саат 10-га 11-ге чейин кенен колдон көрсөтөбүз. Программистке окуш үчүн ноутбук керекпи же кандай эмне болот? Сөзсүз. Курстун башталарынан алдын биз менен байланышканда, биз кандай компьютер алыш, кандай ноутбук алыш керек экенин характеристикасы менен полностью жардам беребиз. Ноутбук керек, ошону менен келип алып туруп, сабак окуп баштап, биринчи күндөн баштап эле ошол код жазып, программалоо дүнүйөсүнө кирет десек болот. Канча рубльдик ноутбук болуш керек примерно? Негизи акчасына, брендине эч кандай деле требованиялар жок. Негизги требованиялар булар память боюнча болот, анан процессор боюнча. Процессору Core i5-тен, Intel'дин Core i5-ин өйдөрөөк болсо, и память 128 гигабайттан өйдөрөөк боло турган болсо, оперативный память деген бар, ошол 8 гигабайттан өйдө боло турган болсо, анда жетиштүү болот. Курстун акчасын айттыкпы? Курстун акчасы айына 12 000 рубль. Бул если кетип офлайн окуйм дей турган болсо, эгер удаленно онлайндан Zoom аркылуу окуйм дей турган болсо, анда 10 000 рубль болот. Бир убакта канча адамды окутканга мүмкүнчүлүк бар сиздерде? Эч чектөөсүз. Негизи бир группада 40-30 адамдан болот. Ошого ылайыкташкан биздин аудиториялар.
эгер андан көбүрөөк адам наборго чогулуп кала турган болсо эч проблема жок. Убакыт саатын бөлүп туруп, убакыт саатын расписание кылып бөлүп туруп, 2 бөлүп деле окуттурсак болот. Анан көп нерсе кызыккандардын көп нерсе мындай ноутбук кармабаган ушундай бирок кызыккан балдар бар да. Ушундай дагы ошол деңгээлде келип деле үйрөнүп кетсе болобу? Албетте. Бизде көп студенттер келет. Будан алдын мен эч кандай ноутбук колдонгонду билчүмесмин депчи. Анан келип алып туруп, башында чындап эле кыйын болот. Башында эми ноутбукту иштетип өчүргөн эле билген адам келип аткан болсо, биз сөзсүз жардам беребиз. Бизде инструктор анан менторский программада окуйт. Менторго каалаган учурунда Телеграмга же болбосо Discord менен колдонуп ушул жака жазса, биз жооп берип жардам беребиз. Ал адамдар үйрөнүп кеткендер дагы болду. Адамдын ар кандай болот да, мисалы бир адам бир укканда эле түшүнөт дагы, анан кээ бир адам 3 укканда жакшы түшүнөт да. Ошого эгер бизден келген мекендештер болсо, жакшы мамиле кылып, деңгээлге карап мамиле кыласыздар деген үмүттөмүн. Албетте. Караштырып реклама кылып атам туугандар, айтып мамиле жакшы кыласыңарбы депчи. Азыр могу жерде окуучулардан бир сурасак болобу? Окуучулардан сурасаңыздар болот. Бул жерде азыр окуучулар темелер менен тапшырмаларын жазып, кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Иштериңиз болуп атабы? Бул окууга кандай кылып окуп калдыңыз? Эми тааныштар аркылуу эле окуп келдим. Ошол. Компьютер колдонгонду деле билбейт болчумун. Ошол келип ушул жерден келдиңизби сиз? Нөлдөн келип эле. Ооба. Үйрөнүп калдыңызбы? Буюрса 6 ай окудук, уже жакшы эле үйрөнүп өздөштүрүп калдык. Код жазып, уже интервьюларга даярдана баштадык. Буюрса жакшы. Негизи эле ошол мен YouTube'тардан деле мындай роликтер көрүп жүрөм, интернет аламы, биз билген WhatsApp, YouTube, могу жерде болбосо, калган жагы биз билбеген жактар экен да. Мындай кирип кете бересиң демекчимин да, кызыгып элечи. Бул жактан да агаларыбыздан суралып, кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Окуу боюнча бир маалымат бере кетиңиз. Мындай мамилелери кандай экен, канча айдан бери окуйсуз буякта? Бул жакта мен эмеден бери июндан бери окуйм. Эмеден бери болсо июнь айынан бери демелер болсо мамилелери жакшы. Үйрөнүп калдыңызбы мындай? Үйрөнүп калдым, кыйлайт жакшы биринчи келгенден караганда. Сиз эле биринчи жолу ушул жерден ноутбук кармадыңызбы же буга чейин биле белеңиз мындай? Буга чейин билет элем мен өзүм. Кызыгат элеңиз? Кызыгат элем. Жакшы. Ишиңиз ийгилик. Элдин кызматында жүрө бериңиздер. Жакшы. О кыздардан дагы бир сүйлөтүп койсок, эже карындаштар дагы көп. Кандайсыздар? Чоң кыз. Иштериңиздер жакшыбы? Окуу жай боюнча канча айдан бери окуйсуңар мындай? Мен деле көп нерсени үйрөнүп калдыңарбы? Ооба, мен деле ушул 6 айдан бери окуйм. Уже 6-ай болуп калды. Экинчи этапта окуп атабыз азыр. Азыр проект жазып атабыз. Plaza деген как кандай болуп калат? App Store же Play Market. Play Marketке окшогончу. Ошол. Жакшы эле колдонгондор. Нөлдөн келип азыр уже ошондой проект жазып аткан болсок, думаю, жакшы эле го дейм. Нөлдөн келдиңер сиздер да. Ооба, Жакшы. Жакшы. Бул жак карындашыбыздан. Кандайсыздар? Саламатсызбы? Окуу жай боюнча, курс боюнча кыскача маалымат бериңиз. Көп нерсе үйрөнүп калдыңызбы? Могу бизди көптөгөн мекендештер кызыккандар көп, бирок кыйындай көрүнүп атат мага делечи. Негизи окусаң эле бардыгын түшүнөсүң. Бул жерде ошол менторский менен инструктор деген программа бар. Анан всегда жардам беришет бизге. И кампус всегда ачык бизге. Ошо. Канча айдан бери окуйсуздар? Окуганыма меники деле ошо 6 ай болуп калды. 6 ай болуп калды. Бул жерде окугандарга сертификаттардан бересиздерби, кандай болот? Сертификаттар берилет. Ушул 9 айдын аягына чейин чыккандан кийин, негизи бизде 6 ай основной программа болот. Программаны окутуп бүткөндөн кийин 3 ай бизде чыныгы коммерческий проект жазылат. IT компанияларда эле. Анан ошол проектти өзүнүн резюмесине бекитип туруп, биз тастыктагандан кийин, проект бүткөндөн кийин биз сертификат тапшырабыз. Сертификат. Как обычно сиздерге окшогон разработчик катары жетилген адис болуп чыгат, мындай айтканда. Кампус көрсөтүп кетели. Бул жерде сиздер көргөндөр азыр экинчи этап үчүн, бул үчүнчү этап үчүн. Үчүнчү этапта айттым го, жана жөн эле проект жазышат депчи. Күнөө келишип алып туруп, өздөрү менен сүйлөшүп, каласа бир аз бош убактында шахмат ойноп коюп, бул жерде проект эле занятость болот. Вот ушул жерде студенттер отуруп алып, тынч жерде проект жазышат. Wi-Fi бекер. Wi-Fi бекер, чай бекер. Чай бекер. Бул жерден жатып калса деле боло береби? Кечке жатып калып калса деле болот. Мисалы үчүн проекттерин бүтпөй аткан студенттер болгон, бизде ушул диванда акырын жатып туруп күндү уктап калар. Мындай жаш өткөн ага инилерден, мындай эжелерден кайрылса болобу? 45-теги,
негизи мисалычы айтиде эч кандай жаш боюнча критерия жок. Бизде эң кичүү студент менин оюмча 15 жашта, эң улуусу 60 жаштын тегерегинде окшойт. Кызыгып келди. Окуп бүтүргөндөр дагы бар. Азыркы учурда ар кандай жаштан келип чыгып атат. Көбүнчө жаштар. Семениялардан келгендер болуп атабы? Болот. Жаш үйлөнүшүп эле. Да, Америкага кетебиз деп. Негизги максаттар өнүгөлү деп, жакшы заработокко чыгалы деп. Негизи өзүбүз биздин курсубуздун идеясы ушул да. Бул жердеги адамдар профессиясын өзгөртүп кетип, айтиден жакшы акча табып кетсе деген ойдо. Ушул айтиде канча акча тапса болот? Оюңузча примерно. Сиз канча табасыз? Примерно эмес, бул билине эле жаткан нерсе. Өз негизи Headhunter деген сайтка кирип туруп, разработчиктердин зарплатасын карай турган болсоңуздар, Москвадагы мен айтайын, башталышы 80 000 90 000 рубль. Бесконечный. Өтө көтөрөт ооба. Эң чоң зарплаталар бул Америкада. Айына $200 000 да тапкандар болот. Бирок аябай аз да. Бирок андай дагы мүмкүнчүлүгү бар деген сөз. Бул курстун основатели өзүңүзбү же кандай? Жок, бул курстун өзүңүз негизи кантип кирип калдыңыз бул жака? Бул курстун основатели бизде Эсен Ниязов деген киши. Ал Америкада жүрүп, ушундай курста иштеп, келип туруп, Американын жарандарына үйрөтөрбөй, Кыргызстанга келип үйрөтөйүн деп келип, Бишкектен курс ачкан болот. Бишкекте курс Pixsoft House дейт. Ошол Pixsoft'тун филиалы ушул Москвада дагы. Ошол биздин кыргыз жарандарыбыз, жердештерибиз профессиясын өзгөртүп, айтиден жакшы жашоо тауып кетсин деген ойдо. Мен өзүм кантип келип калгам? Мен өзү мектеп учурунан эле кызыккам программированияга. Анан бир курсту окуп бүтүп, ал жерден жакшы жыйынтык көрсөтө албай, мен Pixsoft'ко келип өзүм окугам. Ал жерден Pixsoft'тун программасы мага жагып туруп, окуп бүтүп, мен ошол жака жумушка алып калып туруп, мен азыр сабак өтүп, өзүмдүн билимимди бөлүшөм десем. Канча жыл окудуңуз ушул тармакта? Примерно. Мен окуп баштап жумушка киргениме чейинки убакыт 1,5 жыл деген. 1,5 жылдын ичинде жумушка кайдыс болуп чыктыңыз. Ооба. Көптөгөн сайттарды эле негизи жасайт экен. Кайрылса боло берет да. Кайрылса, да, болот. Бул жакта азыр тил боюнча, биякта. Бул кабинетте дагы сабактар өтүлөт. Программирование боюнча дагы и англис тил сабагы да ушул жакта өтөт. Убакыт-убакытка бөлүнөт расписаниялар менен. Бул помещенияны программированияга да и англис тил сабагына да колдонобуз. Бул жерде акыркы келген кайсы окуучуңуз мындай? Сүйлөшөлүкчү. Бул жерде сурап көрсөк болот. Мурат деген студенттер. Чоң бир компанияга келип калгандай эле баардыгы ушул компьютер, ноутбуктар кармашып эле. Бияктагы жигитпи? Ассалам алейкум. Кандайсыздар? Жакшы. Сооктарыңыздар жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Канча айдан бери окуйсуз өзүңүз биякта? Где-то 6 ай болуп калды окшойт. Үйрөнүп калдыңызбы? Ооба, жакшы үйрөнүп калдык. Менторлор жакшы, жардам беришет. Прям нөлдөн келип окуса болобу ошол? Ооба, нөлдөн келип окусаңар болот, потому что бул жактан чыныгы бир опыт аласыңар, көрөсүңөр, бири-бириңерге жардам бересиңер. Үйрөтүү, менторлордон сурап, менторлор силерге жардам берип, жакшы ошол келип үйрөнсөңөр, мне кажется, результат болот. Аракетиңерден байланыштуу ошол. Ал могу тил боюнча канча айда мындай кеңири мындай сүйлөшүп кеткенге мүмкүнчүлүк бар? Негизи эле любой нерсени окуп атканда адамдын өзүнөн да. Учурдачы биздин программа туурлаганда англис тилин түшүнүп, бир аз окуп түшүнүп калганга туураланган программа. 3 айдын ичинде эффект көрсөткөнгө аракет кылабыз. Көчөдө кабай турган. Ооба. Үй таап жашай турган даражада болуп калат мындай айтканда. Ооба. Жакшы. Бул жерде еще тааныштырып кетейин. Бул Тимурлан. Ассалам алейкум. Кандайсыздар? Сабак өтөт бэкэнд боюнча. Бэкэнд боюнча. Өзүңүз кыскача маалымат айтып кетесиз эми? Биз бэкэндти Java тилинде окутабыз. Негизи менин атым Тимурлан. Бул жакта Java инструктор болуп иштейм. Негизи ошол бэкэнд дегенде биз ошол программанын арткы тарабын жасайбыз. То есть адамдарга көрүнбөгөн арткы тарабын жасайбыз. Бизде эки тармакта окутулат. Бул жерде фронтенд и бэкэнд деп бөлүнөт. Ошол жерде программанын арткы тарабы, то есть кандайдыр бир кнопка басылганда арттан ошол базадан бир нерсе чыгып берет. Биз ошол тармакты биз жасайбыз. Бизде азыр именно ошол бэкэнд боюнча, бэкэндти Java тилинде окутуу боюнча курс ачылып атат. Набор башталып атат. Наборубуз ноябрдын 1-нен ошол уже 2-3 күндөн кийин башталып калат, бирок окуу декабрдын 1-нен башталат.
Дагы бизде английский курсу дагы ачылып атат. Ноябрдын 15-inde башталат, старт алат уже. Туугандар, толук эле маалыматты бердик окшойт. Түшүнбөгөн суроолор болсо кайрыла бересиздер, номерлерин коюп койдук, Instagramдан белгилеп койдук. Instagramга деле кат алып коюңуздар. Акыркы сөзүңүз барбы? Акыркы сөзүм жокко дейм. Сфераны алмаштырып, жаңы жашоого аракет кылгыла дегендей. Биздин жакшы көргөн сөзүбүз бар. Кыялдарыңызды четке какпаңыз, айтыгы жол биз менен баштаңыз деген. Ошол менен сөздү аяктап кетким келет. Анткени каймак болду, ушунча 10 мүнөттүк видеону каймак. Программирование дегенде эч эле көбүнө тааныш эмес. Айтишник деген аябай популярный профессия болуп атат, хайп болуп атат десек болот. Бирок анан кайсы жеринен келип окууну билбей, өз алдынча окусамбы же кайсы курска барсамбы депчи. Бизге келип консультация алып кетсеңиздер болот. Негизи консультация бекер. Курс башталганда биринчи жумадагы бекер. Келип окуп көрөсүздөр. Эгер сиздики эмес боло турган болсо, анда карап көрөсүздөр. Бир жуманын ичинде программирование меники экен деп туруп, дальше окуп кеткенге дагы. Бир жумадан кийин акчаны берет, короче. Бир жумадан кийин акчаны төлөп, ноутбук менен келиш керекпи? Ага чейин ноутбук менен келип туруп, сабактарыбызга катышып, үй тапшырма ар кандай болот экен, программа кандай экен деп туруп көрүп алып туруп, андан кийин дальше окуп кетесиз. Негизи ноутбуктар средний балдар ошол 15 миңге чейин башталат да, негизи баш, анан аягы өзүн карап туруп, жаңы карап туруп, биз айткан характеристикаларга тууралап туруп, бу же жаңы ноутбук ала бересиздер. Айырмасы жок, иштей берет. Кийин если мүмкүнчүлүктөр чектелип жетишпей баратса, жаңыртып алсак болот. Ишиңиздерге ийгилик туугандар. Түшүнбөгөн суроолор болсо айткандай эле кайрыла бересиздер. Тышылган манчылыкта көрүшө берелик. Интернет аламы туугандар күндөн күнгө өнүгөт, бул ылдыйлап кетпейт. Ошого аракет кылыңыздар. Рахмат. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан Сайдайт кеңинен кимче коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.